Күндөрдүн биринде Азирети Муса топтолгон жамаат менен олтуруп маек куруп жаткан. İnsanlarga din жөнүндө маалымат берип суралган суроолорго жооп берип жатты. Айтор угуучулардан бири ага суроо берди. Эй Муса, инсандардын эң билимдүүсү ким деди. Азирети Муса алейхиссалам бул суроого инсандардын эң билимдүүсү менмин деп жооп берди. Алла Азирети Мусанын бул жообуна ыраазы болбоду. Ушундайда кимдин билимдүү болгонун эң жакшы Алла билет деп айтуусу дагы туура болор эле. Бирок андай деп айткан жок. Инсандардын эң билимдүүсү менмин деп айтты. Бул себептен Алла эскертти жана мындай деди. Эки деңиздин бириккен жериндеги кулум дагы билимдүү. Азирети Муса, о Раббим, ал жакка кандай бара алам деп сурады. Алла Таала мындай деди. Бир баштыкчага туздалган балыкты сал. Андан кийин бул баштыкты көтөрүп жолго чык. Баштыкчадагы балык кайсы жерде тирилип жоголуп кетсе, сенден дагы билимдүү ал кулумду ошол жерден табасың. Бул сүйлөшүүдөн кийин Азирети пайгамбар Муса өзүнөн талап кылынган түрдө туздалган балыкты баштыкчага салды. Андан кийин кызматчысы Азирети Юшаны чакырды. Чыга турган узак жолчулук жөнүндө ага айтып даярдануусун талап кылды. Даярдангандан кийин бирге жолго чыгышты. Бир канча күн жол жүрүштү. Айтор күн батканда эки деңиздин бириккен жерине келишти. Аябай чарчашкан эле. Жээктин четинде бир аз эс алууну каалашты. Баштыкты жерге коюп, катуу уктап кетишти. Алар уктап жаткан учурда баштыкчадагы туздалган өлүк балык тирилди. Баштыктын ичинде чарпынып секире баштады. Айтор баштыктан чыгып деңизге түшүп кетти жана деңизде ылдам сүзө баштады. Балык сүзүп бараткан учурда Юша уйкусунан ойгонуп кетти жана деңизди жарып сүзүп бараткан өлүк балыкты көрдү. Өлүк балыктын тирилүүсүнө таң калды. Бир аздан кийин Муса пайгамбар ойгонду. Түндүн салкын убагында жолдорун уланышты. Күн чыкканга чейин токтобостон жол жүрүштү. Экөө тең аябай чарчашты. Күчтөрү кетип жыгылышты. Азирети Муса, бул жолчулук бизди чындыгында аябай чарчатты. Мурда мындай чарчаганымды эстей албаймын. Кана эмесе, тамагыбызды алып келчи жейли деди. Юша балыкты эстеп кетти. Аябай кызыктуу нерсе болду деди. Биз эки деңиздин кошулган жеринде, чоң таштын түбүндө уктап жатканда, балыктын тирилип деңизге чуңкуп кирип кеткенин көрдүм. Сага айтам деп унутуп койдум. Аны сага эскертүүнү мага шайтандан башка эч ким унуттурбады деди. Муса пайгамбар, макул, мына биздин издегенибиз да бул эле. Инсандардын эң билимдүүсү менен балыктын тирилген жеринде көрүшмөк элек. Кана эмесе, жина, кайра артка кайтабыз деди. Келген жолдон кайра артка кайтышты. Бир канча саат жүргөндөн кийин балык тирилген чоң таштын жанына келишти. Чоң таштын жанында көйнөгүн жамынып жаткан бир кишини көрүштү. Азирети Муса ал кишиге «Ассаламу алейкум» деп салам берди. Киши жүзүндөгү жамынган нерсесин ачып кайрылды. Бул киши Кызыр алейхиссалам эле. Азирети Мусанын саламын укканда таң калышты. Чындыгында бул жерде эч ким ментип салам бербейт болчу. Бул саламды кайдан үйрөндүң деди. Азирети Муса пайгамбар, мен Мусамын деди. Исраил улдарынын пайгамбары болгон Мусабы? Ооба, мен ошол Мусамын. Алланын өзгөчө сага үйрөткөн билимдеринен мага да үйрөтүүң үчүн сага келдим. Эй Муса, сен мени менен бирге болууга чыдай албайсың. Мазмунун түшүнбөгөн нерселерге кандай сабыр кыласың? Менде Алланын илиминен бир гана мага үйрөткөн билим бар. Аны сен билбейсиң. Ошол сыяктуу сенде да Алланын бир гана сага үйрөткөн билими бар. Аны да мен билбеймин. Азирети Муса Кызырдагы билимди абдан үйрөнгүсү келди. Кудай буйрса, мен сага каршылык көрсөтүп, каршы чыкпаймын деди. Кызыр, андай болсо бир шартым бар. Мен сага бир нерсени түшүндүргөнгө чейин жасаган эч бир ишке каршылык кылбастан жана эмнеге экендигин сурабайсың. Бул шарт менен гана мени менен бирге болушуң мүмкүн деди. Азирети Муса пайгамбар Кызыр алейхиссаламдын шартын кабыл алды. Биргеликте жээк бойлоп бара жатышты. Жөө жүргөнчө маектешип да жатышты. Жээктен жөнөп жаткан бир кемеге түшүштү. Кемечилер Кызырды тааныгандыктан алардан жол кире алышпады. Деңизде бир канча жол жүрүштү. Андан кийин Кызыр кеменин камба жагына түшүп, колундагы балта менен тактайлардын бирин ажыратып, талкалап салды. Азирети Муса, адамдар бизден жол кире албай кемеге олтургузушту. Сен туруп алып кеменин тактайын ажыратып жатасың. Ниетиң кемедегилерди чөктүрөбү деди. Азирети Кызыр Мусага кайрылды. Мен сага мени менен бирге болууга чыдай албайсың деп айткан элем деп жооп берди. Азирети Муса,
унутуп койгондугум үчүн мени айыптап тилдөө деп кечирим сурады. Ал Хызырга берген сөзүн чындыгында унуткан болчу. Ошол кезде бир карга түп-түз учуп, тумшугу менен деңизден бир тамчы суу алды. Хызыр: "Кара эй Муса" деди. Чындыгында менин билген билимим менен сенин билимиң Алланын илиминин жанында бир гана бул карганын чоң деңизден алган ушул бир тамчы суусу сыяктуу. Бир тамчы суу деңиз суусунун жанында канчалык аз болсо, экөөбүздүн билимибиз да Алланын илиминин жанында ошончолук аз деди. Ошентип кеме жээкке жакындады. Кемеден түшүштү. Кайрадан жээкти бойлоп жөө баратышты. Ошол убакта ойноп жүргөн жаш балдарды көрүштү. Хызыр жаш балдарын бирин жакалап өлтүрдү. Азирети Муса көргөндөрүнө абдан таң калды. Таптаза, эч бир айыбы жана күнөөсү болбогон бир баланы кандай өлтүрөсүң? Сен чындыгында өтө жаман иш жасадың деди. Хызыр акырын бир үн менен: "Мен сага мени менен бирге болууга чыдай албайсың деп айткан элем" деди. Муса пайгамбар кылган катасын түшүнгөн болчу. Эгер мындан кийин сага да бир жолу каршылык кылсам, ошол убакта достугубуз акырына чыксын деди. Жол жүрүүнү улантышты. Бир айылга келишти. Аябай чарчап жана абдан ачка болушту. Айылдыктардан жей турган азык сурашты. Бирок эч ким эч нерсе берген жок. Айылдын ичинен өтүп баратканда кулап калган эски дубалды көрүштү. Хызыр колу менен түздөгөн сыяктуу белги кылып дубалды тургузуп бекемдеди. Азирети Муса бул сапардагы чыдай албай: "Айылдыктардын эч бириси бизге жей турган азык берген жок. Сен акысын албастан бул дубалды тургуздуң. Каалаганыңда бул кылган ишиң үчүн акыңды алат элең" деди. Хызыр анын бул каршылыгына: "Эми экөөбүздүн жолубуз жана достугубуз бүттү" деп жооп берди. Азирети Муса кылган катасын түшүндү. Бирок болор иш болгон эле. Артык сүйлөй турган сөзү кечирим сураганга себеби калган жок. Хызыр алейхиссалам Азирети Мусаны түшүнө албастан ар бир ишинде каршы чыккан окуялардын жашыруун сырын айта баштады. Тактайын ажыраткан кеме деңизде иштеген кедей адамдардык эле. Кеменин тактайын атайын ажыраттым. Ушундай кылуу менен кемени чириген, кемчиликтүү көрсөтүүнү кааладым. Себеби бара жатышкан портто жакшы бүтүн кемени ээлеринен зордукча тартып алган залым падыша бар. Падышанын желдеттери кеменин тешик болгонун көргөндө кемени алуудан баш тартышты. Мен чындыгында кемени тешүү менен бирге ал кедей адамдарга жакшылык кылдым. Кемелерин падышанын алып коюусунан сактадым. Кемечилер да кеменин ажыраган тактайларын кийин жаңылап, алмаштырып көп жылдар деңизде иштөөнү улантышат. Өлтүрүлгөн балага келсек, анын ата-энеси Алланын ишеничтүү жана ак ниет кулдарынан. Ал бала чоңойгондо аларды азгырып жана динден чыгарат эле. Алла болсо аларга мээримдүүлүк кылды жана баланын жамандыгынан аларды сактады. Аларга өлгөн баласынын ордуна андан дагы жакшы, дагы да мээримдүү, боорукер бир бала берет. Эч кандай акы албай түздөгөн дубалга келсек, бул дубал 2 кичинекей жетимдерге тиешелүү болчу. Бул дубалдын астында казына көмүлгөн. Жетим балдардын атасы Алланын эң жакын кулдарынан эле. Алла балдар чоңойгонго чейин дубалдын бекем калуусун жана чоңойгондорунда дубалдын астындагы ал казынаны чыгаруусун каалады. Мен да бул максат менен кулаганы аз калган бул дубалды тургуздум. Эй Муса, түшүнгөнүңдөй мен эч бир нерсени өзүмдөн өзүм кылбадым. Ар бир нерсе Алланын каалоосу жана буйругу менен болот. Мына сенин маанисин түшүнбөгөн, чыдай албаган окуялардын түшүндүрмөсү ушул деди. Пайгамбарыбыз бул аңгемени айткандан кийин мындай деди: "Алла Мусага райым кылсын. Чыдаса жакшы болмок. Алла дагы да боло турган башка окуяларын да бизге түшүндүрүп берер эле." Окуядан алынган пайдалар. Биринчи, илим ар бир адам үчүн чоң намыс жана ардак. Жакшы мусулман болуунун да негизги шарттарынын бири Алланын инсандарга биринчи буйругу окуу болгон. Бул буйруктан окуунун, үйрөнүүнүн канчалык зарыл жана керектүү экендиги билинет. Окуу зарыл, илим баалуу нерсе. Илим ээси болгон инсандардын да канчалык улуу жана урматтуу экендиги белгилүү. Алла бул инсандарды Куранда мактоо менен айтууда. Андай болсо, канча жашта жана кайсы жерде болсок да, сөзсүз түрдө ар күн аз да болсо билимибизди арттырууга аракет кылуубуз керек. Экинчи, үйрөнгөн нерселерим мага жетип ашат. Же болбосо мен көп нерсе билем. Эми окуунун, үйрөнүүнүн кереги жок деп айтпайлы. Алла Азирети Мусаны ушул себептен айыптады жана билимдүүлөрдүн үстүндө андан дагы билимдүү бирөөнүн бар экендигин ага кыйын жана машакаттуу жолчулукта үйрөттү. Алла бул чындыкты Куранда мындай деп айтат: "Ар бир илим ээсинин үстүндө билимдүү бар."
Üçüncü, ilim alууда тарбия жана билим жолунда кыйынчылык жана кайгыларга кабылууну эске алуубуз керек. Азирети Муса өзүнөн дагы билимдүү бирөөнүн болгондугун билгенде, өзүнүн билбеген билимин андан үйрөнүү үчүн аябай узак жана машакаттуу жолчулукта байкады. Бул сапардын аягында болсо көп билим эмес, 3 гана окуянын сырын үйрөндү. Тарыхта көптөгөн ислам аалымы ушинтип башка шаарларга сапар кылышкан. Бул сапарлардын себебинен өздөрүнүн дагы билимдүү, аалым кишилерден илим алышты жана билимдери менен белгилүү болушту. Бул китепте орун алган окуяларды жазууда китептеринен колдонгон хадис аалымдары Бухари, Муслим жана башка аалымдар кээде бир хадис үйрөнүү үчүн ушундай сапарларга чыгышкан. Алар бул сапарлардын аягында көптөгөн кишилерден пайдалуу билим алышты. Биз да эгерде чыныгы илим адамы болууну кааласак, керек болгондо сапар кылууну көзгө албай жана бул жолдо бардык кыйынчылыкка чыдашыбыз керек. Жакшы жана рахат жашоо кыйынчылыктын жанында экендигин жана Алланын бул сүйүнчүсүн унутпайлы. Албетте, ар бир оорлук машакат менен бирге бир жеңилдик да бар. Ошентип качан сен бош болсоң тургун жана жалгыз Раббиңе жүзүңдү бургун. Төртүнчү, окуучулар окутуучуларына жана мугалимдерине да ар дайым Азирети Муса сыяктуу кичипейил жана урматтуу болушу керек. Окутуучулар окуучуларды эскерткен кезде буга адептүү жооп берүүсү абзел. Окуучу окутуучусуна эч качан урмат көрсөтүүнү унутпоосу керек. Бешинчи, ката кетирип жаңылганыбызда кечирим сурап жана катабыздан кайтууну билүүбүз керек. Эгер мүмкүн болсо, жаңылыштыктарыбызды түздөөгө аракет кылалы. Алтынчы, бизге каршы жаңылыш кылган кишиге бизден кечирим сураганда аны кечирели. Эч качан катасы себептүү аны капа кылбайлы. Жетинчи, илим алуунун жашы жана аягы жок. Азирети Муса пайгамбар болуусуна жана жашынын улуулугуна карабастан билим алууда артта калбады. Биз да жашыбыз канча болсо болсун, илим алуудан артта калбайлы жана тынымсыз бул жолдо аракет кылалы. Китеп эң жакын досубуз, ал эми илим алуучу жерлер экинчи дарегибиз болушу керек. Бул баян Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.